Assalamu alейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Аткан таңдын батары бар демекчи. Париж шаарында болуп өткөн 33-чү жайкы Олимпиада оюндарындагы өз сапарын карытты. Кыргызстандан барган 16 спортчубуз жогорку деңгээлде өздөрүн көрсөттү. Бул тууралуу алдыда кененирээк бизден алыстабай туруңуздар. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Көпчүлүк күйөрмандар күтүп келген 4 жылда бир өтүүчү кезектеги жайкы Олимпиада оюндары аяктады. Кыргызстан курама командасы бул жолу 16 спортчу менен барып, жакшы жыйынтык менен кайтты. Тактап айтканда, рекорддук түрдө 6 медалды утуп алууга жетишти. Өзгөчө кыргыз балбандары бул Олимпиада оюндарында алдыңкы 5 курама команданын катарына кирүүгө жетишти. Бул албетте жогорку жетишкендик. Ал эми жалпы медалдык көрсөткүчтө өлкөбүз 68-орунга жайгашты. Бул дагы рекорддук көрсөткүч. Жакынкы өлкөлөрдөн Тажикстан курама командасы 3 коло медаль менен 79-орунга жайгашса, Казакстан 1 алтын, 3 күмүш, 3 коло медаль менен 43-орунга чейин көтөрүлдү. Ал эми Өзбекстан курама командасы өздөрүнүн тарыхында эң жакшы жыйынтыкты көрсөттү. Ошол эле мезгилде жалпы КМШ өлкөлөрүнөн Өзбекстан курама командасы эң сапаттуу медалдарды утту. Тактап айтканда 8 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медаль биздин коңшу өлкөбүздүн спортчуларынын капчыгында. Ал эми Кыргызстан курама командасында 2 күмүш, 4 коло медаль бар. Бул Олимпиада оюндарынын башкы ачылышы боксчубуз Мунарбек Сейитбек уулу болду. Ал жалпы 4 беттеш өткөрүп, 3 атаандашын утуп, бир жолу жеңилүү менен күмүш медаль тагынууга үлгүрдү. Көпчүлүк медаль күткөн Айпермедет кызы Тилекке каршы коло медаль үчүн беттеште жеңил ызасын тартты. Бирок жаракатынан улам көп турнирлерде өзүн жогорку деңгээлде көрсөтө албай келген Мээрим Жуманазарова бул Олимпиада оюндарында өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүп, күмүш медальды тагынууга жетишти. Көпчүлүк алтын медаль күткөн Акжол Махмудов менен Жоломон Шаршембековдагы болгону коло медаль менен чектелди. Ал эми Олимпиада оюндарына болгону 2 жума калганда гана жаракатынан айыгып, машыгууну баштаган Айсулуу Тыныбекова коло медальды багындырды. Ошондой эле грек-рим күрөшүнөн Үзүр Жузупбеков дагы 3-орунду камсыздаганга жетишти. Негизинен балбандарыбыз алтын медаль гана утпаганы болбосо, эң жогорку деңгээлде өтө жакшы жыйынтыкты көрсөттү. Барган 10 балбаныбыздын ичинен 9-у медаль үчүн беттеш өткөрүүгө жетишти. Бул албетте фантастикалык көрүнүш. Андан башка спорт түрлөрүнөн Денис Петрашов Кыргызстандын рекордун жаңырып, андан башка спорт түрлөрүнөн сууда сүзүү боюнча Денис Петрашов дүйнөнүн эң алдыңкы 14 спортчусунун катарына кирсе, Елизавета Печерских Кыргызстандын рекордун жаңылады. Ошондой эле Сардана Трофимова марафондо чуркап, алдыңкы 15 спортчунун катарына келди. Дзюдочуларыбыз бул жолу биз күткөн жыйынтыкты көрсөтө алган жок. Эрлан Шеров менен Кубанычбек Айбек уулу алгачкы баскычтарда эле медаль үчүн күрөштөн четтеп калды. Бирок ага карабастан жалпы курама команда көңүл жылытарлык жыйынтыкты көрсөттү. Көпчүлүк күйөрмандар күткөн алтын медаль бул сапар болгон жок. Бирок эмне дейбиз, дагы 4 жыл күтөбүз. Лос-Анджелес 2028 Олимпиада оюндарында сөзсүз түрдө алтын медаль болот деген илгери үмүтүбүз бар. Мына ушундай достор, Кыргызстан курама командасы өзүнүн тарыхында бир Олимпиада оюндарынан 6 медальды биринчи жолу утуп алды. Бул албетте кереметтүү жыйынтык. Жалпы спортчуларыбызга, машыктыруучуларга, жалпы федерация өкүлдөрүнө чоң ыраазычылыкты айтабыз. Урматтуу мекендештер, буйруса кийинки чоң спорттук мелдештерде дагы кыргыз спорту өзүн жогорку деңгээлде көрсөтөт деген илгери үмүтүбүз бар.